Бишкек шаарында 28 августта эртең менен эркек адамдар арасында мушташ чыгып, анын кесепетинен алардан бири комага түштү. Бул тууралуу бүгүн 2 сентябрда Акипресс агенттигине ШИИБдин басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча 28 августта Лелин Рейпке ДМ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал саат 7:00 чамасында Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ярмарка дүкөнүнүн жанында күйөөсүн сабап, качып кеткен адамдарга чара көрүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу 1988 туулган МА тез жардам унаасы аркылуу улуттук госпиталга жеткирилген. Бул факт Жазык кодексиндеги 138 берене боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Аталган окуядан кийин улуттук госпиталга 1988 туулган БУ да түшкөн. Бул факт Жазык кодексиндеги 266 берене боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн өздүгү аныкталды. Алар 1985 туулган БЖ менен 1999 туулган СК учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак баракелди.org. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.